Саламатсыздарбы, мен сиздер менен Жылдыз. Бүгүн биз Кыргызстандын 7 областтарына областтар боюнча маалымат берип кетем кыскача. Болгону ар бир областта жана ошондой эле Бишкек шаарында канча райондор бар, ошол жөнүндө эгерибиз билбейбизсе, мисалы үчүн билбешибиз мүмкүн азыркыга чейинчи. Ошондуктан география сабагына сапар алабыз. Анда эмесе биринчи Нарын областынан баштайлы. Нарын областында 5 район бар: Жумгал, Кочкор, Актала, Нарын, Атбашы. Баткен областында 3 район бар: Лейлек району, Баткен району, Кадамжай району. Ош областы: Өзгөн району, Нокот району, Араван району, Кара Суу району, Алай району, Каракылжа району, Чоңлай району. 7 район бар экен. Баткенде 3. Ал эми Жалал-Абад областында 9 район бар экен. Чаткал району, Ала-Бука району, Аксы району, Токтогул району, Үштерек району, Ноокен району, Базар-Коргон району, Сузак району, Тогуз-Тороо району. Талас областында 4 район бар экен. Манас району, Кара-Бура району, Бакай-Ата району, Талас району. Ал эми Борборубуз Бишкек шаарында 4 район бар: Ленин району, Октябрь району, 1-Май району жана ошондой эле Свердлов району. Мен азыр Бишкек шаарында турам. Мен Свердлов районуна тиешелүүмүн, караштуумун. Комментарийге калтырып койсоңуздар болот. Сиз кайсыл областтан болосуз? Жана ошондой эле канча жыл болду, мисалы үчүн Бишкек шаарында жашасаңыз, кайсы районго тиешелүүсүңөр? Эгерде негизи эле кыргызстандык болгондон кийин ар бир кыргыз жеринин кереметтүү жерлери көп, сонун жерлери көп. Мисалы үчүн Баткен шаарындагы Айгүл тоо өзүнчө эле керемет го. Жана ошондой эле башка дагы сонун жерлерибиз бар. Кыргызстандын биринчи мындай чет мамлекетке барып эс алгандан тышкары биринчи өзүбүздүн кыргыз жерибизге барып, кереметтүү жерлерге барып келсек абдан сонун болот да. Ошондуктан силерди чакырам, эгерде бар элек болсоңуздар, албетте барып келиңиздер. Жана ошондой эле эгерде материал жакса, мага класс басып коюңуз жана менин каналыма катталганыңызды унутпаңыз. Жана аккаунтума, Instagram баракчамда аккаунтум бар. Ссылкада болот, ошого катталсаңыздар да болот. Ал эмесе сак саламатта калыңыздар.